Бул видеодо мен сизге тез арада акча табууда сапаттуу натыйжаларга жетсе болоорун айтып берем. Видеонун аягында сиз жарым жылдын ичинде акча таба алууңузга кепилдик бере турган принциптерди биле аласыз. Эгерде сиз битмейкер, дизайнер, редактор же башка кесиптин ээси болсоңуз, өзүңүздүн ордуңузду тренд болуп жаткан нерсеге алмаштыргыңыз келбейт да, туурабы? Бул албетте акылга сыярлык нерсе. Менин максатым сизге бир нече баллык эмес, а жөн гана кайырмак берүү. Ошондуктан мен сизге бардык адамдарга ылайыктуу болгон жана жеке менин биринчи кирешемди алууга жардам берген принциптер тууралуу айтып берем. А дегенде эмне үчүн сиз натыйжаларды көрбөй жатканыңыз жөнүндө сүйлөшөлү. Ошол себептен сиздин прогрессиңиз жай болуп жатат. Бул маселени чечкенге чейин натыйжа сөзүн унутуп кое берсеңиз болот. Жана ал жылдар өткөн сайын начарлай берет. Мен убакыт жөнүндө айтып жатам. Мен бир нече досторумдун окуу күндөрүндө канча саат бош убактысы болоорун байкадым. Бул орто эсеп менен күнүнө 8 саатка жакын болуп чыкты. Мен сизге окуудан чыгып кетүү керектигин айткан жокмун. Анткени бул сиздин жашооңузду бузушу мүмкүн. Жана көптөр үчүн бул мүмкүн эмес. Ошондуктан менин тажрыйбам боюнча орто мектеп окуучусу же студент саат түшкү 3:30 чейин окуйт. Ошентип кечки саат 7:00 толугу менен бош болосуз. Ооба, күнүмдүк 2 саат гана көңүл ачууга убакыт калат. Бул абдан жакшы, бирок убакытты дагы да үнөмдөө үчүн андан деле баш тартып койсоңуз болот. Анткени эгер көңүл ачуу сиз үчүн өз келечегиңизден да баалуу болсо, анда бул сиздин колуңуздардан келет. Андай болбосо бул видеодон чыгып кетсеңиз болот. Эми видеонун негизги бөлүгүнө өтөбүз. 6 айдын ичинде жыйынтык берүүгө кепилдик бере турган принциптерди талкуулайбыз. А дегенде бир нишан тандап алышыңыз керек. Ачкыч сөз дисциплина жок, натыйжа болбойт экенин билесиз. Эми сиз кайсы ниша эң жакшы деп суроо бересиз. Аны сиз билесиз десем, эмне деп жооп берет элеңиз? Сиз бир ишти башкаларга караганда жакшыраак кыла ала турган бир жөндөмүңүз бардыр. Ошондуктан кимдир бирөө үчүн сөзсүз пайдалуу болосуз. Жана эң негизгиси сиз өз ордуңуздан актуалдуу көйгөйлөрдү таап, аларды чечүүгө мүмкүнчүлүк аласыз. Ошентип сиз жумушуңузга пайда алып келип, акырындык менен өзүңүздүн бааңызды көтөрөсүз. 3 бурчтук суроолорду берүүдөн тартынбаңыз. Ал суроолорго да жооп керек болот. Ошентип иштеген жериңиздеги адамдардан керектүү кеңештерди ала аласыз. Туруктуу иштеп, күн сайын маселени чечүүгө 20 мүнөтүңүздү бөлүңүз. Кийин 20 мүнөт азыраак иш кыласыз. Сиздин прогрессиңиз түздөн түз көз каранды болгон негизги принциптер. Биринчиден, жакшы иштеп жаткан нерсени жакшыртууга аракет кылбаңыз. Артык кылам деп тыртык кылышыңыз мүмкүн. Экинчиден, тескерисинче эч нерсе иштебесе башкача аракет кылыңыз. Мен жүздөгөн видеолору бар, бирок бири-бирине окшогон стиль монтажы болгон ондогон ютубчуларды көрдүм. Көрүүчүлөр өтө эле аз. Эми сиздин ийгилигиңизди кепилдеген негизги принцип өзүңүздүн билимиңизди жогорулатуу. Көпчүлүк өзүңүз үчүн иштөө эч кандай кепилдик бербейт деп айтышат. Кандайдыр бир деңгээлде бул туура. Бирок сиз эмне кылып жатканыңызды билүү менен аракет кылып жатсаңыз, бул принциптин кепилдиги 100%. Өжөрлүктүн алдында тоскоолдуктар турат. Муну биз Мистер Бист же Гаррис Моденин клиптерин тарткан Kanye Westtен көрө алабыз. Бул адамдардын жашоосу уникалдуу жана кайталангыс. Эгер сиз бир иште өзүңүздү көрө алсаңыз, модалуу нерселер сиздин каалооңузду алмаштыра албайт жана сизди бактылуу кылбайт. Жана акчанын келиши жашоонун маңызы эмес. Мезгил экенин унутпаңыз. Акча келет жана кетет. Сизге ийгилик каалайм. Ассаламу алейкум.